Кереметтүү кыргыз жерибиздин кайсыл айылдарына барбайлы таза аба, таза суу. Дал мына ошо таза абадан дем алып, таза суудан ичип чоңойгон биздин кыргыз жигиттерибизге дал мына ушундай спорттук иш-чаралар керек. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге бүгүнкү болуп жаткан Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу Ноокат районунда өтүп жаткан Кыргыз Ата айыл аймагынын спорттук клубунун иш-чарасын сиздерге сунуштамакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Ата футбол клубу түштүк аймагында футбол аянтында бир нече ирет атаандаштарынын дарбазасына ашыкча топ киргизүү менен жеңишке жетишип келүүдө. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтер болооруна ишенишет. Анткени Атайын Орусиядан машыктыруучу алып келишип, топту чыңдоодо. Мен спорт клуб Кыргыз Атанын тренермин. Биздин балдар 15 жашарда ойнотом мен. Карайын, быйылкы жылда түштүк региондо Жалал Абад, Баткен, Ош областтары арасында биздин клуб биринчи орунду алды. Кудай кааласа 20-числоодо Бишкекке барып, Кыргызстан чемпионатына ойнойбуз. Окуучулар арасындагы. Bizde 3 grup var. 10 yaşar, 12 yaşarlar, 13, 14, 15, 16, 17. 3 taypada oynayışat. Bizge Moskvadan trener algamız Varis Nikolaevich Streltsov. Ol densoluna baylanıştı bugün gel albay kaldı. Айылга футболго кызыккан өспүрүм балдар көп. Ыңгайлуу шарттын күчтүү машыктыруучунун жоктугу балдардын каалоосунун орундалуусуна бөгөт болууда. Мындан улам Кыргыз Ата футбол клубу өзгөлөргө үлгү болуу менен айылдан ааламга жол ачууну максат кылышкан. Региондордо эң биринчи регионду карабасак, биз башка жерден биз таланттуу балдарды тандаш аябай кыйын болуп калды. Биздин негизги максатыбыз ушу региондо футболду өнүктүрүү. Жаштардан таланттуу балдарды ылгап алып, бүгүнкү күнү мына 110 мектептин мектеп окуучуларынан тандалып келген 12 команда ойноп жатат. Ошо 12 команданын ичинен биз аябай таланттуу балдарды өзүбүздүн футбол клубуна тарталы деген максатыбыз бар. Жаштарды спортко чакыруу, футболго кызыктыруу биздин максатыбыз. Тарбиялуу, жакшы келечекте ушул биздин Кыргыз Ата футбол клубунан аябай таланттуу балдарды чыгара деген максатыбыз. Чемпионат Европада көрдүңүздөр, 300 миң калкы бар Ирландия кандай жакшы максаттарды көрсөттү, кандай футбол, кандай бул өнүктүрсө болот экен. Бизде максатыбыз бар, ошондой аябай чоң мамлекеттин ошондой девиздерин алып, биз өзүбүзчө биз жакшы бир ушул футболдун клубду өнүктүрөлү деген максатыбыз бар. Буйруса бизден 2 жылдын ичинде аябай таланттуу балдар чыгат деп мен ишендирип айтып кете алам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү иш-чарага алыскы Көкбел айыл аймагынан да келген, анда эмесе ошол спортчулардын оюн угуп көрсөк. Айтсаңыз, бүгүн баарыңар ушу эмне максатта келдиңиздер бул жерге? Жеңебиз деп келдиңиздерби же мындай жөн эле катышып коеюн деп? Катышуу максатында келдиңерби? Биздин бирден бир максатыбыз бул биздин жеңиш. Биз Атайын ошол Көкбел айыл аймагынан өзүнчө бир команда болуп келдик. Эки мектебинен ошол биздин биринчи максатыбыз жеңиш жана жеңиш. Рахмат. Сиз бул жактын тренери болсуз да бул команданын. Бул жерге кандай даярдандыңыздар же мындай уюшулуу эле келе калдыңыздарбы? Көптөн бери даярданып жатасыздарбы? Ооба, биздин эмеде биздин айыл өкмөттө стадион бар. Ошодон кичине мынабы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн спорт комплексине 30 жылына карата даярданып, балдар менен чогуу бар даяр. Мурунку мелдештерди дагы жеңдик, берке башка айыл өкмөттөрдү.
жеңип ошолордон тандап анан айыл өкмөтү өзү аден бир команда болуп, атайын ошол биздин максат ошол жеңиш Кыргызстандын дайыма ошондой спортсмен болобуз деп ошол жерден жакшы элдик менен кетебиз деп жакшы максат менен келишти. Рахмат, анда ийгилик. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш футболчулардын ой тилектери жогору. Бири дүйнөлүк аренада кумир тапса, кээ бири мыкты футбол ойногон мекендештерине суктанат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр биздин келечектеги Кыргызстандын чемпиондору менен сүйлөшүп көрсөк, анда эмесе баштадык. Сен келечекте кайсы футболисттей болуп дүйнөгө атым чыгат деп ойлойсуң? Мен Португалия чабуулчусу Криштиану Роналдудой болгум келет келечекте. Ал үчүн эмне кылыш керек? Көп эмгек кылыш керек, башка кылыш керек. Мессидей болгум келет. Месси кандай ойногону менен жагат? Ал топту бутунан түшүрбөй ойногондор жагат. Кыргызстандын футболисттери жакпайбы сага? Жагат. Ким? Мен бардыгы эле жагат. Ким? Азамат Байматовбу же ким? Ошо Азамат Байматов көбүрөөк жагат бирок. Мен өзүбүздүн эле кыргызстандык Азамат Байматов жарым голгочу ошондой болгум келет. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ошондой күчтүү элге таанылган футболист болуш үчүн эмне кылыш керек? Эмгектениш керек көбүрөөк. Үмүт туткан адам Азамат Байматов, анан Али Кара Жорго деп коет, Кара Жорго. Өзүбүз көрүп жүрөбүз баарыбыз эле, Кара Жорго ойногонун. Жакшы ойнойт, нападениеде ойнойт. Азамат Байматов мына жерге келген, көргөнбүз өнөрүн, Игловойдон гол сайган, тамаша кылганбыз, суктанганбыз, ошонун өнөрүн үйрөнсөк деп ниет кылам. Жылдык юбилейинин негизги бир максаттарынын бири ушул жаштарды келечекте өнүктүрүп, айылдагы балдарды ушул шаар деңгээлиндеги бүт шарты бар спорт клубтарга ошонун деңгээлинде кошуп чыгарып тарбиялоо биздин максат. Мамлекет тарабынан колдоолор жок деп дагы айта албайм, бар деп дагы айта албайм. Себеби дегенде мамлекеттик кызматта иштеген өзүбүздүн саналаштарыбыз, агаларыбыздын жардамы менен ушул даражага келип олтурабыз. Эми мындай негизинен айтканда биз өзүбүз түптөп, өзүбүз уюштуруп, өзүбүз каржылап балдарды ушул тарбиялап келатабыз. Бүгүнкү иш-чаранын өлкөбүз үчүн зарылдыгы чоң экенин жана элет элинин мындай демилгесин колдоо үчүн Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын катчысынын орун басары да келген. Футбол федерациясына негизинен эми регионалдык аймактарда, региондордо ушундай футбол клубдарын жандандырылып иш алып барган бизди аябай кубандырат. Биз жылына бул клубдарга инвентарь, тренерлерге стипендия дегендей жардам көрсөтүп жүрөбүз. Кудай бурса да тыгыз байланышта булар менен иштешип, чоң долбоорлор турат. Азыр биз ошо АФК, ФИФА жардам менен бул жактарга багандай кичи аянтчаларды куруу максатында иштеп иш алып барып жатабыз. Кудай бурса кийинки жылдан ошол проекттер ишке ашса, бул жак ушундай футбол клубдарынын иш-чарасына карап тарап жардам беребиз.
Дени сак улут бакубат өлкө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, окумуштуулар айткандай, сулуу болгун келе спорт менен башык, күчтүү болгун келе спорт менен башык дегендей, урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым спорт менен башыңыздар, эч качан оорубаңыздар. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.